Этникалык кыргыздардын көйгөйлөрүнүн алдыңкы сабында Кыргызстандын жарандыгын алуу маселеси турат. Атуулдук алууда бир катар кыйынчылыктар катталып, Кыргызстандын жарандыгын ала албай же кайрылман статусуна ээ боло албай убара тартышууда. Ата энеси көп жыл мурун атуулдук алып Кыргызстанда жашап жаткан күндө дагы алардын балдары ушул Кыргыз Республикасында мектептерде окуп жаткан болсо дагы 18 жаштан кийин гана атуулдук ала алат деген норманын кирип калгандыгы, ал эми биздин кыргыз жарандары Кыргыз Республикасында жашап жаткан кыргызстандык титулдук кыргыздар 16 жашынан баштап паспорт ала алышат. Бул болсо андан ары окууга тапшырганга, ОРТ тесттен өткөнгө жана башка укуктук иштерин кылганга тоскоолдук жаратып жатат. Ошондуктан ушул маселени эң биринчи маселе ушул балдардын 16 жашынан баштап туруп эле ата энеси кыргыздык атуулдугу болсо жарандык алуу укугун тездетүү маселесин ушу биринчи караш керек экен деген мен ушундай ой кетип атат. Мындан улам ар кандай мамлекеттик социалдык кызмат көрсөтүүлөрдө, медициналык жардам алууда да оорчулуктар жаралат. Учурдагы Кыргызстандагы кырдаалга байланыштуу иштеп жаткан Конституциялык кеңешме кайрылмандар үчүн да жеңилдиктерди карап, баш мыйзамга өзгөртүү киргизсе деген пикирлерин билдиришет. Бүгүн баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип атат. Биздин каалообуз ушул улутташтарыбыз, мекендештерибизге бир өзгөчө жеңилдиктер кирсе Конституцияда, баш мыйзамыбызда. Анткени Кыргызстанда башка улуттар же башка элдер келип жарандык албайт, же Кыргызстанды өнүктүрүп жашайын дебейт. Негизинен башка жерден, башка элде жашап аткан, бөтөн элде жашап аткан этникалык кыргыздарыбыз Кыргызстанга, тарыхый мекенине келип жашайын дейттер. Ошолорго өзгөчө жеңилдик болуш керек. Ал эми эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Тажикстан, Өзбекстан менен чек аралар март айында жабылган. Ошондон бери этникалык кыргыздар ал жактагы туугандарына, үй бүлөсүнө каттай албай жатат. Бүгүнкү күндө аялы тиякта калып, күйөөсү бул жакта калгандар бар да. 3 ай, 4 ай пандемияны күтүп туруп, өтө албай жүргөндөр бар. Эми чек арада азыр бир бизнес болуп калды да. 14-18 миңге жеткирип туруп, таксисттер нелегально өткөрүп атат. Нелегально өткөрүп атып, ал жакка Тажикстанга баргандарды кыйнап ататтар. Сен чек ара жабып кантип өттүң деп. Анткени ал бир тууганы каза болгон, же апасы ооруп калган, аргасыздан барып атат да. Ушуга бийликтен суранат элек. Бүгүнкү күндө тез аранчиде чечип берсе. Маалымат үчүн айта кетсек, Өзбекстанда 385 миң, Тажикстанда 56 миң, Ооганстанда 2 миң, Түркияда 3230, Кытайда 189 миң 300 кыргыз жашайт. Мунара Кадырдин кызы, Улукбек Азизбеков, СТВ.